Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Шайырбек Абдрахман, журналист. Рахмат. Акыркы мезгилде Манасты иликтеп жатасыз. Аябай психологиясын, эзотерикасын, ички дүйнөсүн. Эмне үчүн кызыгып калдыңыз Манаска? Бул мындай нерсе бар экен да. Эч ким бир дагы манасчы, мен манасчы болом деп мындай цели задача койгон эмес. Байкасаңыз, максат чыныгы манасчы. Манасчы болом деген адам Жок, кээ бир адамдар болом деп эле болот. Бирок манас өзү адамды кызыктырып, анын өзү дүйнөсүн аралаштырып кеткен жагы бар экен да. Менин учурум мындай, жашоомдо ушундай болду. Манас негедир мени тартып туруп алды. Анткени биринчи психологияга кызыгып, аябай психология боюнча көп китептерди карап чыгып, анан Карл Густав Юнг деген абдан үлкөн чоң психологдун эмгектери менен таанышып чыгып, анан карасам Карл Густав Юнг өзүн таануу үчүн эми адамдын структурасын бул бөлөт да. Эгосы дейт, персонасы дейт, анан анима, анимус деп бөлөт да. Ошо жерге келгенде мындай бир көзүм ачылды да. Анима деген бул эне тарабы, анимус деген бул ата тарап. То есть бул эркек тарап, анимус. Анима аял тарап. Ар бир эркектин, ар бир аялдын, ар бир адамдын ичинде аял жагы, эркек жагы болуп структурасы бөлүнөт. Иньян сыяктуу. Иньян сыяктуу. Андан кийин өткөндөн кийин ошолор анан теневая часть деп орусча айтайын эми, баягы көлөкө жагы деп койдум да. Көмүскө. Көмүскө жагы, адамдын көлөкө жагы. Жаман мүнөздөрү, жаман баягындай адаттарын ошо жакка ыргытып коет адам. Ал эми муну эркек жагы, аял жагы ар бир адамда мындай бир кошулуп иштеш керек да. Ага көлөкө жагы дагы жардам берип кошулуп иштеш керек да. Муну кененирээк айтып берем азыр. Андан өткөндөн кийин, ошолордун баарын тааныгандан кийин адам самость табат дейт, өзүн табат дейт да. Өзүн тапкан адам жаратканды табат, тааныйт депчи. Баягы источникти. Ошого келгенде Карл Густав Юнг өзүнүн немис элинин мурун Хиллда жана башка деген баягы каармандарына, орусча айтканда геройлоруна кетти. Тигил байыркы доорго кетти да. Менин анан өзүнүн символдорун таап чыкты ал жактан. Менин баланча символум, баланча кыялым, баланча жоругум бул жактан келген таап атат. Анан ошо экенин айттым. Юнг аба. Эми сиз токтоп туруңуз. Мен немис эмесмин да. Мен сиз менен самость тапкандан кийин жолугам. Өзүмү тапкандан кийин мен баягы адамзат менен жолугам. Адамзаттык деңгээлде мен сиз менен анан мындай отуруп сүйлөшө алат экем. Ага чейин мен өзүмү таанышым керек экен. Анткени менин кыргыз деген каным бар, мүнөзүм бар, ата тегимен келаткан бүт баягы жалпы менин баягы болгон ичимдеги нерсенин баары менин адабияттарымда, менин маданиятымда, салтымда, наркымда экен да көрсө. Анткени биз эмес баягы кыргызда жакшы сөз бар го, сен эмес сельсовет өзүн издеп аткандан кийин, мен эмес тетигил үлкөн психолог, ааламга атактуу болгон психолог. Фрейд экөө бир заманда болгон. Бул Фрейд менен шакирт болуп бир аз жүрүп, анан Фрейд экөө эки жолго түшкөн. Анткени Фрейдтин баягы эмгеги, психологиялык өзүнүн баягындай табылгалары өзүнчө, ал жерден бул чоң табылга таап чыккандагы, анан өзүнчө болуп чыккандагы азыр чоң мектеп бар. Юнгианский деген, юнгианство боюнча ушулар. Бул эмне деген? Бул табигатты байкоо, синхроничность. Бул адамдардын түшүн, өзүнүн түшүндө кайсыл тармагы эмне деп сүйлөгүсү келип атат. Мунун баарысын изилдеп чыгууда, эне жагы, то есть биздин кыргызча айтканда эми эне теги, ата теги кандай сөздөр ичибизде бүт бар да. Мисалы үчүн сиздин деле ичиңизде 7 атаңыздан бери келаткан, муну Юнг экиге бөлөт. Личное бессознательный, өздүк бессознательный, анан коллективный бессознательный. Жалпы кыргыздыгыбыз бар, баарыбыздын мүнөздөрүбүз окшош, жасаган мындай иш аракеттерибиз окшош. Жалпы кыргыздын андан өткөндөн кийин жалпы адамзаттын мүнөздөрү, жашоосу, реакциясы, баягындай адаттары окшош да. Ал эми өзүнүн бессознательный
кое бербейт. Бул канча таңдан бери келатса дагы баары бир өзүңдүн ошол коллективный бессознательный деп коет. Жалпы биздин бир кандайдыр бир архивибиз бар, ошол жактан кое бербейт. Генетикага кирип калган. Генетикага кирген. Буга кан, анан сырткы тарбия, сырткы чөйрө, жашоо, керек болсо ичкен суубуз айлана чөйрөбүзгө чейин таасир этет да. Эми ошол нерсе мындай, бүгүн биз галстук тагганды үйрөндүк, кофе ичкенди үйрөндүк, башка кылдык, компьютер менен иштегенди үйрөндүк. Бирок болбой эле таякебизге окшош мүнөздөрүбүз бар. Ата журтубуздагы бир агабызга окшогон мүнөздөрүбүз бар. Бул чоң атасын тарткан деп коет. Бул тиги мына ошолордун баарын мындай бир так көзгө элестетип билүү үчүн Манаска кирдим. Манаска киргенден кийин анан чоң ааламга, баягы психологияны токтотуп туруп анан Манаска киргенде бул Манастын башынан баштап аягына чейин адамдын жан дүйнөсү жөнүндө чоң илим экен да. Эми карап туруңуз. Бир сөзүм кур болбош үчүн жөнөкөй мисал менен айтып берейин. Эрик Бёрн деген чоң психолог бар. Кийинки психологдордон бул жашап өткөн. Анан ошол киши транзактный анализ деген сонун жолго алтырып кеткен да, психологиялык бир окууга алтырып кеткен. Адамдын ички структурасын жилтеп чыгат бүт баарысын. Ошондо Эрик Бёрн айтат, сценарий жизни людей деген китебинде, адамдар 8 жашына чейин өзүнүн бүткүл өмүр бою жашап өтө турган жашоо адатын жазып коет дейт. Бүткүл өмүрүнүн аягына чейин жашап өтө турган кыял, жорок мүнөз, аны мунун баардыгын 8 жашка чейин жазып бүтүп коет дейт да. Түйүлдүк, балыкка окшошуп, анан кескелдерге окшошуп, анан өнүккөн сыяктуу. Өнүккөн сыяктуу, ошол 9 айдын ичинде. 9. Эми карап турсаңыз, Жакып Манастын атасы 17 жашка чейин хандын баласы. Ногойдун баласы, бүткүл жердин баарын ээлеп турган император. Эми Манаска чейин 5-6 император болгону жөнүндө Манаста маалымат бар да. Башкы атасы Карахан, аябай катуу, андан кийин Ногой Шыгай, баягы бир топ хандардын атын санайт. Биз Манасты эле чоң баягы баатыр, каганат же болбосо империя курган катары тааныйбыз. Манаска чейинки аталары алар дагы курган да. Манас чогулткан, чачылып кеткенден кийин. Анан ошол Манас төрөлдү. Төрөлгөндө Жакып 17 жашына чейин деп сөзүмдү жанагы улайын. Хандын баласы болгон. Хандын баласы болду. 17 жашында мулобу Орто Азияны Кытайлар катуу чапты. Өтө катуу чапты. Ошондо бири кетти Кангайга, бири кетти Жапанга, бири айланып кетти, бири кетти Каканга, бири кетти Эренге, бири түшүп кетти Теренге деп айтат. Кыргызды чачып ийген. Ушунчалык катуу согуш, ушунчалык катуу чабылгандан Жакыптын бир күндө баягы согуш бүткөндөн кийин эле караса эч нерсеси жок. Эли да жок, жери да жок, эч нерсеси жок. Алтайга сүрүлүп барып жашап калды. Ошол жакта эл ачка калып, кырылып, согуштун азабын көрүп, анан ошол жерде Саякбай Каралаев атабыздын варианты боюнча бул эл, бул жердин эли жер каспайт экен, жер чукпайт экен, дыйканчылык кылбайт экен деп анан дыйканчылык кылып, буудай эгип, баягы арпа, тароо эгип деп айтып берет да. Сагынбай Орозбаков атабыздын варианты боюнча булар сүрүлүп ошол жака баргандан кийин аябай көп азапты көрөт. Хандын баласы болуп туруп эле бир күндө азыр банкрот болуп калыңыз. Кандай удар аласыз жашоодо? Адамда тревожность башталат. Адам өтө катуу удар алат да. Жакып ошол согуштан ушундай катуу ыдык көргөн, катуу удар алган. Анан Жакып эмне болуп калды? Ошондон кийин Жакып кайра бутуна турду. Бирок бутуна турган менен баягы 17 жашында көргөн окуянын изи калып калды. Жакып Манас кичине бир жылкысын бирөөгө союп берип же коюн бирөөгө эметип ийсе, эй, малдын баарын кырып өтө турган болдуң деп хандын баласы бир туруп баягы Манас төрөлгөндө байгени тим эле элде жок байгени уюштуруп тойду берет, бир туруп экинчи жери бир коюн союп берсе же бир жылкысын бир жака айдап ийсе же бирөөгө бир нерсе берип койсо аябай катуу баягы гейт
немеси чоочуйт. Жакып калмактын бирөөсү менен Манас калмактын бир кишиси менен урушуп кетсе, эми биз баягыдай болобуз кайра, эми бизди чаап кетет, өлтүрүп кетет, жылкыбызды талап кетет деп кайра баягысы чыгып кетет. Эми мен муну баягы психолог катары Жакыптын ички структурасын мындай бир эми психологияга кызыккан адам катары дейинчи, ички структурасын байкадым да. Анан бул Жакып хан эмес ал жакта, Алтайда. Бул Жакып бай ал жакта. Жылкысы 50 миңге жетти, кою да көп, жумушчулары пайда болду. Анан туруп эле Манастын 8 жашка чыкканы жөнүндө окуя кетет да. Бул жерде Жакыптын бир чоң Манаска кылган жакшылыгы бар. Мүмкүн илгерки баягы ак сөөктөрдүн дейлиби, хандардын, баатырлардын балдары дейлиби, же муну билишкен кыргыз. 12 жашка чыкканча деп сүйлөнөт. Көп эпостарды карасаңыз, 12 жашка чыкканча дейт. 12 жашка чыкканча баланын баягы балага ыдык көрсөтпөй чоңойткон. Бул Саринчи Бөкөй жана азыр дискотека кылып, комуз кылып жүрбөйбү? Там бул баягы кайгылуу да өзү негизи. Ошон Саринчи Бөкөйдө илисине айтып атпайбы хан? 12 жашка чыкканча баламды жетим тонун кийгизбе, жетим ашын ичирбе, элге жетим дегизбе, коркок кылып койбо, баламды асырап ал. Анан кийин деп атат да. Муну демек илгерки биздин бабаларыбыз билген. Жана Эрик Бёрн 8 жашка чейинки адам өзүнүн сценарийин жазып коет дегендей, кыргыз 9-12ге чыкканча баласын ыдык көрсөтпөй, үркүтпөй, чоочутпай жакшы тарбиялаган. Жакшы дегеним кандай? Эркин тарбиялаган. Бул жерде экинчи жагын айтып коюш керек. Чолчоңдотпой, эрке кылбай, талтактатпай, бирок эрежелерди түшүндүрүү менен бирок эркин коюп атат. Эми Жакыптын баласы Манас хандын баласы эмес, байдын баласы. Анан бирок Жакып минтип айтып атат. Мен эми карып калдым балам. Мен аябай бай эмесмин. Сен кичине баягы мындай бир мал тапканды үйрөн. Де Ошпур деген өзүнүн койчусуна айтпастан туруп Ошпур деген койчусуна алып барып, муга малай болуп иште. Ушул жерден бир козу-позу тап, тиричиликке көн деп алып барып таштап атат да. Ош жерде жүрөт Манас. Жүрүп анан кийин туруп эле достору келсе, бир козуну союп туруп, келге шишкебек кылып жейбиз дейт. Же болбосо дагы бир достору келсе, алардын баарын үйрүп алып, бир жайытынан кууп чыгабыз деген балдарды уруп, өстөрү келет балдар, тети баланы кууп чыгалы, бул жайытка экинчи келбесин деп. Аларды уруп, анан кайра өзү дост кылып алып, коздан сойгула, шишкебек кылып жейбиз. Бүгүн биякта калабыз деп. Бул мүнөзүндөгү канындагы тиги ногойдун, шыгайдын хандык каны иштеп атпайбы? Ойгонуп атпайбы? Бирок билбейт. Муну Карл Густав Юнг личное бессознательное деп койгон. Адамдын каны аккан арыктан суагат болуп, адамдын тарбиясы, ата теги кое бербейт, ал каныбызда аралашып жүрөт. Бирок өзүбүз канча аны жээрбейли, аны канча уктатпайлы, бирок мүнөздөрүбүздө, көз караштарыбызда, кичинекей баланын деле мындай күлгөнүндө, чоң атасынын, чоң энесинин мимикалары жүргөндөй, каныбызда дагы алардын биздин Манас атабыздан берки келе жаткан, ал мустактан берки келе жаткан мүнөз кыял жоруктарыбыз бизди кое бербей жүрөт. Болгону уктап калышы мүмкүн. Эми Манас ошентип 8-9га чыкканча ыдык көрбөй чоңоюп атат. Анын азыркы настоящий кандай? Бирөөнүн малайы, мал таап деди атасы, иштегенди үйрөн деди атасы, ошону кылыш керек болчу. Аны кылып атат. Бирок ошол эле учурда анын өзү билбеген бабаларынын каны жанагынтип балдарга келгиле деп кой союп берип койгону, баягынтип бирөөгө бир нерсени белек кылып ийгени, бирөөлөр менен чабышып кеткени, жанагынтип калмактар менен катуу келип баягы кордоп атса, аларга баягындай ыдык көрсөткөнү, ушунун баарысы аны Жакып айтты эле. Ушинтип айт балам дейт. Жакып тыйып жүрдү да жалаңчы. Эй, кой, тийбе, сойбо, бербе, ушинтип тыйып жүрөт. Жакыптын өзүнүн баягы тревожности, эми мен орусча кыргызча аралаштырып сүйлөп атам, анткени психологияда ушуну так атабасак болбойт да. Жакыптын өзүнүн баягы 17 жашында көрүп калган, турмуштан көрүп калган тарбиясы
Манасты манас кылгысы келбей атат. А манастын Жакып бербеген канындагы тарбиясы чыгып атат. Ушундан улам мындай ойго келесиң да, манастан психологияны үйрөнүш керек. Балдарга кылган мамилени үйрөнүш керек. Ар бир балаңдын жакшы мүнөздөрүн өзүң мүнөздөрүңө окшоп тыйып, эркиндигин тыйып, сен мынтип отур деп баягы өзүңдөй кылып балаңды тарбиялоонун дагы минус жактары көбүрөөк. Бала мүмкүн кайсы бир бабасындай келет. Ошол эркиндигинде, ошол мүнөздөрүнүн баягы чыгышына бир мындай шарт түзүшүбүз керек да. Аябай кылдат. Кылдат. Эркиндик деген ушул да. Эркиндик деген жөн эле баланы бош коюп, оюндагасын алып берип, чупа-чуп десе анысын алып берип, мунусун алып берүү эмес. Эркиндик деген баланын ошол мүнөздөрүнүн калыптануусуна, тегиндеги мүнөздөрүнүн калыптануусуна шарт түзүп берүү. Ошол адамдан анан кийин мына ошол мүнөздөр адамды реализация кылат. Болбосо Манас көз өтөрүндө Каныкейге айтып атат. Эми Манас жарадар. Анан керез айтайын дейт. Менин дейт, мына Семетей. Менин артымда калган энелерим мага окшобой калды. Эми баягы ушинтип айтат дем адамчы, бирок баягы поэзияда башкача. Менин артымда калган энелерим Семетей бул жакта калса, кой артынан салбасын. Койчу кылып койбосун. Эми өздөрү баягы таңуулап бир тарбия бербесин деп атат да. Уй артынан салбасын, уйчу кылып койбосун. Жашында сабап коркок кылып койбосун. Сен муну Темиркан эр өлгөндө катынга 4 күн жакын болчу эле. Күйүктүн белин ашып кет, Темиркан атаңга качып кет дейт. Эл жөнүндө сөз жок. Баягы эл мынтет батыр жок, бул жерде өзүнүн инилеринен коргоп атат. Өзүнүн инилери башкача тарбияда Жакыптын тарбиясында чоңоюп калган. Жакып ушинт бул жерде Манас тегинин тарбиясында чоңоюп калды да, эркиндиги алган үчүн. Бир чети баягы Жакыптын биринчи уулу болуп, эркерээк, баягындай Жакып көп баягы тыйбай, анын өзүнүн да мүнөзү бар, баягындай тыйганга да болбойт, баягындай потенциал бар да ичинде. Ошонусун анан жанагы Ошбурга берип тарбия бер деп, же болбосо башка ошолордун баары Манаска эркиндик, эркин өзүнүн мүнөзүнүн калыптанышына аябай чоң шарт түзгөн да. Эми Семетейди дагы ошентип чоңойтуп атат да. Муну менимче илгерки биздин аталарыбыз билген. Аны кийинем баягы жоктон бар болбойт, бардан жок болбойт дегенде кийинки Эрик Бёрн сыяктуу, Карл Густав Юнг сыяктуу психолог, окумуштуулар каяктан алды буну? Булар да ошол элдик ооз-эки чыгармалардан, батыш менен чыгыштын философияларынан, Индиянын, Тибеттин, Кытайдын жана башка өздөрүнүн античный доордогу тетиги Рим, андан аркы философтордун окууларынан чогултуп келип туруп ушуну бизге калтырып берип атпайбы? Эми муну биздин ата бабаларыбыз укмуш сонун билип атпайбы? Бирге бирди кошсоң эки дегендей, баланы уй артынан салбасын, уйчу кылып койбосун. Кой артынан салбасын, койчу кылып койбосун. Жашында уруп, ыдык көрсөтүп, коркок кылып койбосун. Иниң тетигил Темиркандын баласына бала кылып өткүзүп бер деп атат. Ошол Каныкейге айтып атат. Анан Каныкей алып барды дагы инисине кыркып берип, чыбыгын кылып берип ырымын дейт. Ант ташып туруп, балам десем оңбойын, ушуну бала кылып алгының деп анан өткүзүп берип атат баласын инисине, бир тууган инисине. Анан Семетей 12-ге чыкканча Каныкейди эже деп чоңойду, хандын баласы болуп тарбия алды. Ошол эле учурда Бакай атабыз жолугуп Каныкейге айтып атат. Адам болсо Темиркан дейт. Жетим ашын кийгиз баягындай кылып, жетимдегизип белге ыдык кылбасын. Балага дейт, анан талтактатып, олдоксон кылып, баягындай ишке жарабай турган кылып, өтө катуу эркелетип салбасын. Баягы билимдүү кожо молдого деп айтат, кармап бер дейт, окусун дейт. Андан кийин дейт, колуна кылыч карматып, согушту дагы үйрөтүп, муну ушундай тыңыраак кылып тарбияласын. 12-ге чыккандан алып келсең, анан мага дейт. Эгер мен айткандай тарбияда алып келе турган болсоң, анан мен ата уулу менен тең кылам. Анан Манастын ордун өзүм алып берем деген сөздү Бакай дагы ушул насаат кылып Каныкейге айтып, анан Каныкей инисине берип, 12 жашка чыкканча
Семетейдин шоктугу болду, башкасы. Бирок шоктук кылганда мындай кылганга болбойт деп мээрим менен жакшынакай кылып социумда жашоонун адамдардын арасында жашоонун эрежесин түшүндүрүү менен тарбиялап жүрүп отурду да. Азыр биз ушул сиздин эфирден пайдаланып айтат элем да. Биз балдарыбызды кандай кылып тарбиялап атабыз? Өзүбүзгө окшотобуз, же болбосо өзүбүз көргөн бир тарбиялар бар. Тынч отур. Бала деген мындай баягындай катуураак бир түшүндүрүү иштерин мындай бир кагуу, силкүү, мокотуу, ыдык көрсөтүү менен тарбиялап коебуз да кээде. Анан эмне болот? Ал бала сценарийине жазат. Анын ата тегиндеги укмуш кандары уктайт болду. Ал бала сценарийине жазат. Мен ушундай өмүр бою чоң кишилер сүйлөшүп атканда коркуп турушум керек, сүрдөшүм керек. Же болбосо момундай кылганда баа Жакып 17 жашында бир ыдык алгандай, мынтип кетти деп кичинекейинде бир ыдык алып, ошол нерсеси аны өмүр бою аны калтыратып, тревожностька алып барып, депрессияга алып барып, анан өзүнүн түбүндөгү ата тегинен келген мыкты каны тебет, бул жактан тыят, анан адамдын ичинде баягындай бук болот. Ал букту көлөкө жагы менен чыгарып алат. Былгытып бир беле кылат. Же болбосо башка бир начар жолго түшүп алат, же болбосо кайгы, кейикчил ушундай нерселерге өтүп кетет да. Эми мунун балансы бар. Тегибизде жакшы тарбияны өстүрүшүбүз керек. Айрым иштей турган тарбияга отургузушубуз керек дагы. Бул жашоонун негизги максаты эмне? Тукумулуу. Биз тукумду тетиги бабабыздан баштап келаткан мыкты канды ага кошсок жакшысын кошуп, улам жаңы моунду тарбиялап жүрүп отурушубуз керек. Бардыгын жок кылып, бул акмак, бул деген мындай, бул деген эски, бул деген деп туруп чандырып аны, анан жаңы адам тарбияласаң, ал адамда тамыр жок. Ал адамда башка моралдык, башка философиялык, башка бир отуруш керек. Ал адам ошондой болуп чоңош керек. Ал жаңы тетиги адам атадан баштагандай болуп, анан кийин жаңы тукуму тарбияланганча дагы убакытсы өтүп кетет, бирок тетиги баары бир каны бузулуп атат, жанагы илгертен келаткан арыкты бөгөп, бирок ал арыктан бул физикалык нерсе болбогондуктан, баягы мындай материалдык нерсе болбогондуктан, бул баары бир сенин каныңдын ичинде, психологияңда, ички дүйнөңдө баары бир тээп турат. Ошон үчүн кыргыз айтып коет, аккан арыктан суу агат дейт. Ошол аккан арыктын мындай бир жакшы булак көрсөң көзүн ач деп коет. Эми ушуну биз баягы Манасты айтканда бул эскичилик, бул деген качанкы жомокту айтып отура бересиңерби деген адамдарды мен бир ойго чакырат элем да. Бүгүн биз деле жомокпуз. Атаң мындай эле, тигиндей эле десе, кайсы бир учурда койчу каякта атаң жомогун айтпай деп бизди мындай бир чанып, дарак өзүнүн жерден алып аткан баягы тамак ашын тамырын чаңгандай чанып чоңоебуз. Андай болсо биз таптакыр баягы тамыры жок бир адамдарга айланабыз дагы, бирок мунобуздун баары тепкилеп отурат. Баягы өзүбүздүн аталарыбыздан келаткан каныбыздагы маалыматтар бар, тепкилеп отурат. Аны басабыз, башканы коебуз, анан кийин готовый патологиясы менен адам тарбиялайбыз. Маңкурт. Маңкурт. Маңкурт боюнча сиз жакшы айттыңыз. Чыңгыз Айтматовго ушунчалык кандай десем, тазим кылып, анан Чыңгыз Айтматовдун интеллектине ушунчалык бир мындай кызыктым да. Мен экинчи кызыкканым Манаска Чыңгыз Айтматовдун баягы ошол кишиден таасирленүү болду. Бир эле Манаста бир эле кичинекей окуяны алып туруп, дүйнө жүзүнө шедевр кылып тартуулады. Бул китеп үчүн аз жерден жанагы Нобель сыйлыгын алса болмок. Бергенге, мындай Нобель сыйлыгын бергенге татыктуу эмгек кылып койду да. Бул кайсынысы? Бул Жакып баягы Алтайга кетти, Акбалтасы тетигил башка жакка кетти, Кашкар тарапка. Жакыптын да инилери
таркады, эл бири айдалып кетти, жок болуп кетти, теп дүйнө жүзүнө чачып ийди да Кыргызды баягы Кытай чапканда. Ошол кезде Жакыптын Үсөн деген агасы болгон 23 жашта экен. Кийин ал Көкчөкөс деген атка конот. Ошол Үсөн деген агасы кийин келгенден кийин Кытайлар аны кайда алып барганын, кантип кыйнаганын, эмне болгонун айтып берет да. Ошондо айтат, башыбызга шир кийгизип, дейт, тери кийгизип. Бизди жаткызып, кыйнап, бардык баягы башына тери кийгизген адамдын эми кандай болду да? Ушунчалык кыйынчылыкка дейт туштуктук. Дейт анан Жуушаңгы деген бир суураак жерге алып барып, анан ишке салды. Ошентип жүрүп бир аз киши болдум дейт. Үйлөнүп калган бала экен. Аялы экөө ошол жака кетет. Барганда аялы төрөп, андан бир уулду болот. Мына ошол уулу андан кийин дагы 6 уулду болот, башка аял алып. Бирок бири дагы кыргызча, кыргызды тааныбай чоңоюптур дагы, бүт салты, наркы, жана башкасын бар башкача экен. Кайра көчүп келишет. Ошондо Манас үйүнө үй тиктирип берсе, керек болсо бүт баягы идиш аягына чейин жаңы кылып, жылкысынан бөлүп берсе, бул биздин өзүбүздүн үйүбүз жакшы болчу. Анткени башка улут болуп чоңоюп калып, тамыры кыркылып калган. Бул бизде болсо минтип атат. Биз деген башка мындай жаныбардын этин жечүбүз. Бул кой жей деп атат. Деп биз мындай неме иш кылчу элек. Бул болсо минт деп атат. Анан айтат, булар таза эмес эл болот экен дейт. Булар баягы чанашты дагы сыртында кылы менен экен дейт, чалачы. Анан чанашты бизде кырып жакшынакай ошентип Манаста ушинтип айтат. Анан көрсө, тетиги Көкчөкөстөр өздөрүнүн ким экенин унутуп, же наркы эл боло албайт. Аякта дагы бөлөк. Же кыргыз боло албайт. Биякта дагы салты бөлөк, наркы бөлөк, тааныбай калган. Анан орто жолдо бир кандайдыр бир адам болот дагы, анан Манаска каршылык кылып, Манасты өлтүрүп коёбуз дейт. Ошол окуяны Чыңгыз Айтматовго Маңкурт окуясы ушулда баягы Чыңгыз Айтматовго айтып бергенден кийин анан Чыңгыз Айтматов укмуш, чоң, аны мындай бир терең элдерге түшүндүрүп, тереңдетип, советтик мезгилге келтирип, анан аны өтө жөнөкөй тил менен түшүндүрүп туруп, Маңкурт деген баягы түшүнүктүү, Маңкурт деген термин болуп калды. Муну дүйнө жүзү могу ушул Чыңгыз Айтматов берген могу түшүнүккө, могу терминге бүт дүйнө жүзү баягы айтканда чөк түшүп отуруп берди го. Бир нерсе, убактыбыз аяктап калды. Эгерде силер каршы болбосоңуз, биз бүтүрүп биринчи бөлүк деп, анан кайра дагы баштап экинчи бөлүк кылып эметели. Экинчи бөлүккө соссок болобу? Кызыкпы? Мейли. Рахмат. Сизге бизде конокто Шайырбек Абдрахман болду. Дагы болот. Манас жөнүндө жана психологиялык жагын, Манастын жанагы тереңин, психологик тереңдиги жөнүндө сөз кылып атабыз. Азыр анда улантабыз. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат калыңыздар азырынча.